Таймураз Ташиев суракка чакырылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурда төрагасынын Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев суракка чакырылды. Бул тууралуу Политика медиасына жеке булактар тастыктады. Айрым маалымат каражаттары Таймураз Ташиевдин үстүнөн кылмыш иши козголгонун айтышууда. Ички иштер министрлиги расмий маалымат бере элек. Белгилей кетсек, жакында эле мамлекеттик салык кызматы Ташиевдин жакындарына байланыштуу салыктык изилдөөнүн жыйынтыгын жарыялаган. Видео салык кызматынын YouTube каналына жарыяланган. Анда Кыргыз мунай газ мамлекеттик ишканасындагы ири коррупциялык схемага Ташиевдердин үй бүлөсү катышканы, алардын туугандары ошол кызматтарды ээлегенди, кантип байыгандыгы тууралуу схемалар ачык айтылып берилген. Бул изилдөөнү салык кызматы өзү, мамлекеттик кызматы өзү иликтеген. Бул иликтөөнү жеке Азаттык сайты же болбосо Болот Темиров деген көз карандысыз журналисттер жасаган жоктугун. Ошондуктан мынакей ушундай нерселер ачыкка чыгууда. Сиздер дагы ушул боюнча өзүңүздөрдүн оюңуздарды калтырып коюңуздар. Алмамбет Шыкмаматов Кыргызнефтгаз Ташиевдин көзөмөлүндө болгонун айтты. Салык кызматынын башчысы Алмамбет Шыкмаматов УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин жана анын жакындары кантип Кыргызнефтгаз ишканасынын кирешелерин ээлик кылып келишкендиги тууралуу жарыяланган иликтөөгө түшүндүрмө берди. Ачыгын айтыш керек, Кыргызнефтгаз толугу менен УКМКнын көзөмөлүндө болгон. Жакшы билесиңер, биздин салыкчылардын айрымдары да УКМКнын тузагына илинип камакта отурушат. Ушул убакка чейин Кыргызнефтгазды текшерүү мүмкүн эмес болчу. Азыр салыкчыларга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Барып текшерип, иликтеп чыгардык. Эми эки жол турат. Же ачыкка чыгарыш керек, же жаап жашырып коюш керек. Биз ачыкка чыгардык, деди Шыкмаматов Азаттыкка берген билдирүүсүндө. Айта кетсек, салык кызматы Ташиев жана анын жакындарына мамлекеттик ишкананын кирешелерин кантип өзүнүн чөнтөгүнө кымырып алгандыгы тууралуу иликтөөнү чыгарган. Ал иликтөөдө Камчыбек Ташиевдин үй бүлөлөрү кантип байыгандыгы тууралуу, ошол нефть газды кантип чөнтөгүнө кымыргандыгы тууралуу видео чыккан. Өзүңүздөр билесиздер, Ноокат районунун азыркы Ноокат шаарында маданият атайын маданий имарат курулуш үчүн деп бөлүнгөн жерге бир 22 сотугуна 6 кабат имаратты куруп алган жанагы мурдагы жогорку кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаевдин имараты боюнча бир жаңжал чыккан. Анан ал имаратты, ошол 6 кабат имаратты ошол мамлекет кайтарып алган болчу. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оолум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар, суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна берилген. Андан кийин ал кайра Ноокат шаардык мэриясына бериптир. Анан эң кызыгы ошол имаратка азыр ошол имарат кимдердин колуна өтүп кеткен дебейсиңерби? Ошол мамлекет биз баягы мамлекеттин жерине ошондой туура эмес мыйзам салып алган деп мамлекетке кайра кайтарылган имаратты азыр инвестор катары 49 жылга ошол имаратты Шайырбек Ташиевдин уулу Өмүрбек Ташиев деген бар экен. Же Өмүрбек Кыдыршаевпи билбейм. Ошо Өмүрбек деген уулунун кайнагалары ошо Ботояров дегендер бар экен. Ботояровторго берилиптир. Шайырбек Ташиевдин кудасы, анын уулу Өмүрбек Ташиевдин кайнагасы болот экен. Ошолорго берилип кеттир. Мамлекетке кустурабыз деп туруп алып туруп кайра ошондой өздөрүнүн кудасына, өкүл баласына, бөлөсүнө, жээнине деп өткөрүп салган дагы бир факты чыгып атат. Ушул видеолор менен бөлүшүңүздөр.
Ташиевтер аралашкан иликтөөдөн кийин иш козголду. Ички иштер министрлиги Кыргыз нефтегаздын кирешесинин ири көлөмдө кымырылышы боюнча иликтөөдөн кийин иш козгогонун өздүк булактар билдирди. Суракка Таймураз Ташиевда чакырылышы мүмкүндүгү айтылды. Буга чейин ишкананын 2021 берки кирешеси Ташиевтердин жакын чөйрөсүнүн колунда калганы тууралуу материал тараган. Килтейген больница жалда эне жана балага больница. Анан ушунда туалет жок депчи, мына балдарды могул туалетке баргыла дейт да. Анан биз угушуп атып бүгүн ичиндеги туалетке кирсек, менин балам экинчи жолдо киргим келип атат дегенден макул кир десем, айланайын санитаркасы тимел беттен алды го, ушул туалетке баргыла дейт. Бул туалетке кенедей балдар кантип келет деп айтсаңар, бизден челюстная келгенбиз азыр стоматологияга. Тишибизди удаление кылганы, могу туалетке кантип келет? Эмне себептен мондай больница саласыңар дагы туалети жок саласыңар. Биякта деген жалаң балдар жатат да, мисалы үчүнчү, кичинекей балдарды алып келип көрсөтөбүз. Биз чоң кишилер келбейбиз да. Анан ошого бир мына килтеген больница салганга жашы бир туалет салганга кудуретиңер жетпей койдубу? Азыр тиякта кызылдап атат да. Ата-энелер туалетке кирсе, челюстный лицевой эмеде, отделенияда, санитаркасы. Киргенге болбойт. Бак. Бул деген больницанын ичиндегилер только кириш керек экен, врачтар, медсестра, санитаркаларчы. Берки больной пациенттер келгендер, мына могул туалет кириш керек экен, көрдүңөрбү?